Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Кыргызстандагы суу тартыштыгына байланыштуу азыркы учурда Германияда билим алып жаткан Улуттук илимдер академиясынын алдындагы сууларды изилдөө гидроэнергетика институтунун илимий кызматкери Гүлбара Омаровадан маек алабыз. Гүлбара айым, саламатсызбы? Өзүңүз кабарыңыз бар. Акыркы учурларда Кыргызстанда, айрыкча Бишкекте суу тартыштыгы жаралып, бул күн тартибине чыгып атат. Сиз ушул Бишкектин үстүндөгү тоолордо мөңгүлөрдү, сууларды изилдеп келесиз. Айтсаңыз, бүгүнкү суу тартыштыгы илимий маалыматтарга таянганда кандай процесс? Мөңгүлөрдүн аянтынын азайышы менен климаттын өзгөрүшү пайда болуп калбайт. Бул көп жылдан бери акырындан келаткан фактор. Ошондуктан биз биздин ушул чечим кабыл алуучулар мөңгүлөр эрибей жатыр деген бул аябагандай бир туура эмес, элдин көңүлүн бурмалаган жооп да. Эң негизи бул көйгөй жыл сайын эле келатат. Буга башка ошол угуп, ушул жөнүндө окуп билгенден кийин канча жыл мурун чечим кабыл алып, бул көйгөйдү чечиш керек болчу. Анткени эң негизги айта турган нерсе суу ресурстарын эффективдүү эмес колдонуу жана аларды туура эмес башкаруу болуп дагы саналат да. Анткени ошо климаттын климат өзгөрүп атат, мөңгүлөр эрибей калды деген бул жооп эмес. Мен айтат элем, ошол мында 5, 6, 7 жыл мурун эле ошентип элдер сунуштап баштаганда суу жетпей атат деп, дыйкандар дагы бул мезгилдин артта калганын жана башка бир сунуштарды айтып келишкен да. 2020-жылы ушуга окшогон көйгөй болуп, пикетке, митингке да чыгышкан дыйкандар. Эсиңизде болсо керек. Анткени ушул Аларча заборунда дагы суу келиши азайып, суу бөлүү көйгөй жаратып, алар ошол убагында суу ала албай калган. Бул эми быйылкы суу тартыштыгы бул Бишкекте эле эмес, Токтогул суу сактагычында дагы суунун көлөмү аз болуп атат. Ошто дагы жылда эле суунун тартыштыгы бар болчу, бирок быйыл жылдагыдан катуураак болуп атат ал жактагы. Ушул процесстердин баарын эске алганда бул эмнеден кабар берет? Негизинен бул процесстердин баарын эске алганда биздин ушул мониторинг жүргүзүүбүз, байкоо жүргүзүүбүз боюнча мурунку жылдары биз ушул июнь айынын башында, июнь айынын аягына чейин барганда биздин ушул байкоо жүргүзгөн көлдөрүбүз толуп калчу. Мөңгүлөр эрип, суулар эрип, жаан-чачын болуп, температуранын графиги ошол анчалык ары-бери өзгөрбөй, биз ушул көлдөрүбүз толуп калчу. Азыр ошо биздин көлдөрүбүз 40-50 метрге азыраак толуп атат да, толугунан толо элек ушул убакытта. Быйыл ошол 20 күн, 25 күн мүмкүн толук айта албайм, 1 айга чейин ушундай мезгилдин артта калышы болуп атат. Ушул климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу ушул факторлор дагы азыраак кечирээк эрип жатат. Бирок бул толбой калбайт, бирок толот, кечирээк болгон, толбой калбайт, толот. Июль айынан баштап толуп баштайт. Июндүн аягынан баштап биз ошол азыр июндүн 1 жумасы болсо, ошол июндүн аягынан баштап суу калыптанып толуп баштайт. Анткени биз азыр Бишкекте 40-45 градус болсо деле биз ошо изилдеп жаткан мөңгүлөрдүн айланасында -5, -7 градус түнкүсүн, күндүз болсо 10 градуска жетпеген температура болуп атат. Бул температурада ошо мөңгүлөр эрип, сууну толтура койбойт да. Биз ошо стоктун, дарыянын агындысынын топтолушу, калыптанышы, ошонун жана агып чыгышы, ошонун көлдүн толушу менен кошо ошо дарыялардын агындысын биз деңгээлин ченеп турабыз да. Ошо деңгээлин ченегенде да анда дагы бир кандай десем, көрүнүп турган гана айырмалар көбүрөөк болуп атат бул жылы. Негизинен ушул температура өзгөрүштөргө байланыштуу дарыялардын агымы да өзгөрөт. Дарыялардын агымына дагы бул чоң таасир берет. Мен негизи ушул Аларча полигонундагы бизде Адыгине станциясында Улуттук академияга тиешелүү болгон суу көйгөйлөрүн изилдеген суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институту бар. Мен ошол жерде илимий кызматкер болуп иштеп, жана ошол эле жерде көлдөр боюнча аспирантурада окуйм. Бирок мен азыркы учурда бул жактагы программа менен практический дагы изилдөөм бар. Бул болсо чыныгы эле бир
илимий жактан изилдеп маалымат чогултуп диссертация жазбай бул бир долбоор түзүп ушул суу ресурстары көлдөр боюнча мониторинг боюнча дагы бир база данных маалымат чогултуп түзүп жана Кыргызстанда ушул мониторингди уюштуруп мөңгүлөрдү көлдөрдү изилдөө боюнча мен башка жаңы методологияларга жана жаңы приборлор менен иштөөгө үйрөнүп окуп жатам. Германияда Германияда мындай мүмкүнчүлүгүм жок болгондуктан мындан ары мен ошо Кыргызстанга келип мүмкүн ошо жаңы лаборатория ачууга мүмкүндүк түзүп жана ушул изилдөөлөрдү суу жана көлдөр мөңгүлөр боюнча мониторингди уюштуруп улантмакчымын өзүм ошо иштеген институт менен чогуу. Жакшы Гүлбар айым, бирок мына илим изилдөөчүлөргө таянып иш кылбагандыктын кесепети кандай болорун быйылкы жыл көрсөттү. Эртеби кечпи биз баары бир илим изилдөөчүлөрдүн маалыматтарына таянып иш алып барууга мажбур болот окшойбуз, менимче алдыдагы жылдарда. Бул эң туура, анткени мисалы башка өлкөлөрдө, Европа өлкөлөрдө эң биринчи кезекте илимге жакшы көңүл бөлүнөт. Бизде негизи ушул көлдөрдү, мөңгүлөрдү изилдөөдө бардык керектүү маалымат чогултуучу бул жакта климаттык, гидрология жана ушул метеорология боюнча бардык комплекстүү маалымат чогултушубуз керек да биз. Ошондуктан бизге керек приборлордун бардыгы ошо экипмент аябагандай кымбат жана Кыргызстандан сатып алуу мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан бизге эч качан эч ким жабдык алып берип ушул бул илимий изилдөө өткөрүүгө, мониторинг жүргүзүп, ушу маалыматты чогултууга эч ким жардам берген эмес. Биз бардыгын ушул станциядагы Чех Республикасынын ошол долбоору тарабынан 2008-жылы курулуп, ошондон бери маалымат чогултуп келатат. Жана башка экинчи станциядагы бардыгы ушул мамлекеттен бир да кошумча болбой, жалаң ушул чет өлкөлүк колдоонун негизинде иш алып барып келет. Мен ошо айтайын деген нерсем, бул келечекте ушул бул башталыш эле. Биз мындан дагы оор, мындан дагы ушул дыйканчылыктын токтоп калышы, дыйканчылык ушул азык-түлүктүн азайышы, ушундай көйгөйлөр менен бул климаттын өзгөрүшү жана ушундай көрүнүш башка бир суунун башка бир чечим кабыл тез убакта чечим кабыл алууга түртөт эмеспи? Мисалы, кичинекей суу сактагычтарды кура калуу ошондо эле 5-6 жыл мурун эле куруп башташ керек болчу. Жада калса башка өлкөлөрдө суунун, кардын, жаандын сууларынын баарын чогултуп, ошол дыйканчылыкка колдонуу, тамчылатып сугаруу жана башка ошондой бир эффективдүү бир чечимдерди сунуштап иштеп башташ керек болчу. Азыр мен кеч деп да айтышым мүмкүн, кеч деп айтсам дагы жаңылбайм. Бирок мындан да кеч болуп калбаш үчүн азыртан баштап куруп башташ керек. Анткени ошо бизге керектүү убакта суу азайып жетпей, керексиз убакта суулар көбүрөөк эрип туруп, жөн эле агып кетип атат да. Ошо суулардын бардыгын мониторинг кылып сактап калса, азыркы убакта ушундай көрүнүш, көйгөй болбойт. Эмки жылы дагы мындан дагы катуураак болушу мүмкүн бул көйгөй.